Шариатка жамынган бизнес же кооперативдин күмөндүү инвесторлору. Ошондой эле ажынын каты. Кайсы кооператив? Көрөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. Ислам каржылык кооперативи шариаттын талаптарына жооп бербейт. Шариат кеңешинин төрагасы Камчыбек Ажы Өмүрзаков. 15 август 2022 жыл. Биздин бирикмеге бир мекендешибиз кайрылып, азыр жарнамасы интернетти жарып, мен үйлүү болдум, а мен машиналуу болдум деген бактылуу мекендештерди күнү куру дебей чыгарып жаткан Ислам каржылык кооперативи жөнүндө айтып, далилдерди берди. Анда сөз башынан болсун. Акыркы убактарда кооперативдерден алданган жарандар миңдеп саналат. Бул Ихсан кооперативине алдангандар. Ихсан кооперативин бир батир үчүн реклама кылган аалымдарыбыз болгон. Аллахым разы болсун, Акинай Турабековна, Ермат Камчыбековичтер болуп чогуп отуруп, эң мыкты жерден бир бөлмөлүү батир белекке беришти. Аллахым ушулардан разы болсун. Жаркын, келечек жаркын муун үчүн, алтын муун үчүн эң мыкты кызмат кылган ыхласман итин койгон жан дүйнөсү менен иштеген ушул компания болсун. Таскактай бериңиздер. Аллах таалам разы болсун. Чоң рахмат. Бир гана Ихсан боюнча кабарым бар. Себеп алар болсо башында ушундай тартипсиз эле барып окуп, ислам принцип кандай каржылоолорунан атайын сертификаттарды алып, окуулардан өтүп, көзөмөлдөө бүгүнкү күндө дагы Мухаммад Али деген дамыла ушуну көзөмөлдөп неме кылып атат. Иштесе болот. Калгандарына маалыматым жок экен. Ырчы чоорчуларды айтпаганда да жарнамасы катуу кеткен. Бирок эмне болду аягы? Мына ушундай болду. Любой адам келеби, алдайт. Мына акыркысы ушуну жазып берип, мени алдап кетет. Ишиңе качкан бол, барго жазып. Эмне үчүн аалым молдолорго үй берилет? Себеби алардын артында миллиондогон шакирттери бар. Аларды миллиондогон жарандарыбыз күмөр тутуп, аларга окшош болгулары келет. Аалымдар аркылуу бизнесмендер ошол миллиондогон адамдардын ишенимине кирүүгө аракет кылышат. Эмне үчүн бей-бечараларга үй беришпейт? Себеби алардын миллиондогон шакирттери жок да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандарым, азыр Фейсбукта, башка жерлерде, Инстаграмда бир реклама жүрөт. Исламский финансовый кооператив. Бул боюнча эмне дейсиздер дейт. Мусулмандардын биздердин дини сезимдерибизди колдонуп туруп, шайтани болгон иштерди кылышат. Ишенбегиле. Исламский кооператив, исламский эмес, шайтанский, арамский кооператив болуп эсептелет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ислам каржылык кооперативи 2022 жылы январь айында каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, коммерциялык эмес кооператив. Бул 5%. Ошол ала турган үйдүн же техниканын 5% да. Анда сиздерге кандай пайда болот? Биздики ошол $100,000 айтпадым, кооперативдин 5% эмгек акысы бар. Аталган кооперативдин август айына чейин сайтында шариат кеңеши деп көрсөтүлүп турган. Ал маалымат сентябрь айында жоголуп кетти. Эмнеге? Как? Я не знаю. А биз билебиз. Кооператив өзүнүн жарнамалык роликтеринде Ислам өнүктүрүү фонду инвестор экендигин ишенимдүү айтып, башка кооперативдерден өзгөчөлүгүбүз деп баса белгилейт. Бул Мурат Секакмия. Ал 13 декабрда 2022 жылы Ислам өнүктүрүү фондунун башчысы болгондугун жазган. Борбор Азиядагы Ислам өнүктүрүү фондунун сайтына киргенибизде, сайт 2022 жылдын 19 августунда ачылган. Анда буга чейин аталган фонд канча жана кайсы уюмдарга инвестиция жасагандыгы боюнча маалымат жок. 27 июль 2022 жылы Шариат кеңешинин төрагасы Камчыбек Ажы Өмүрзаков жана мүчөсү Самаган Ажы Мырза Ибраимов кооперативдин жетекчиси Бакыт Орозобековго кат жазып, 15 пункттан турган суроо берген. Ал суроолорду кыскача айтсак, жогоруда сөз болгон Ислам өнүктүрүү фонду боюнча кеңири маалымат суралган. Тактап айтканда, ортодогу келишимдер,
резервдик фонду боюнча, акча операциялары боюнча кеңири маалымат берүүсүн сурашкан. Андан тышкары сайтта турган шарият кеңеши жөнүндө да расмий маалымат талап кылынган. Бирок жетекчилик жооп берүүдөн баш тартып, тескерисинче шарият кеңеши менен кызматташууну токтоткон. 10 август күнү расмий кат жазып, анда кооперативдин башчысы Бакыт Орозобеков 6 августта Оз 2 шарият кеңешин тараткандыгын жазган. 15 август 2022 жылы шарият кеңеши дагы кайрылып, ислам деген сөздү алып салууну сунушташкан. Бул шарият кеңешинин ислам каржы кооперативинин шарияттын талаптарына жооп бербейт деген корутундусу. Урматтуу мекендештер, биз бул билдирүү менен эч кимди алдамчы дегибиз келген жок. Тескерисинче ар бир кыргыз үйлүү же автоунаалуу болуп калса, баарыбызга жакшы эмеспи? Бирок ошол ишмердүүлүктөрдү ислам дининин атрибуттарына, диний алымдарга жамбай эле, адамдардын диний ишенимдеринен пайдаланбай эле бизнес кылсак болбойбу? Бизнес демекчи, аталган кооперативдин ишмердүүлүгү эч кандай социалдык проект эмес. Себеби алар биринчиден жалпы суммадан 5% кызмат акысын алып жатышат. Экинчиден төгүлгөн акча 2 айдан 6 айга чейин ошол кооперативдин колунда болот. Бул учурда кооператив акчаны ар кандай проектлерге жумшап, көбөйтүшү мүмкүн. Үчүнчүдөн, алар бизде инвестор бар дейт. А инвестор деген сөздүн өзү пайда табуу дегенди билдирет. Аталган корутундуну кооперативдин жүздөгөн мүчөлөрү, кызматкерлери билишет. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, акчаларын кайтарып алгандар дагы жок эмес. Бирок, эмнеге жалпы элге жарыя болбойт? Эмнеге кооперативдин жетекчилиги шарияттын талаптары менен иштейбиз деп жарнама кылып, интервьюларды беришет? Урматтуу мекендештер, ушул катты жарыялоо менен тандоону өзүңүздөргө калтырабыз. Биз сиздерди кооператив менен иштебегиле деп айтуудан алыспыз. Тек гана Ихсан кооперативиндей абал түзүлүп калбасын деген максат. Урматтуу кооперативдин жетекчилиги, ишиңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалоо менен ислам деген сөздү башка сөз менен алмаштырып койсоңуздар туура болмок беле деген оюбузду билдиребиз. Биздин ислам кооперативи менен кызматташып калганыбыздын негизги себеби ушул болчу. Ислам аты менен аталып жаткан кандай гана уюм болбосун, анда шарият кеңеши милдеттүү түрдө болуусу керек. Биз жумушту баштаардан мурун Ислам кооперативинин интернет сайтында жогорудагы аталыштагы эл аралык шарият кеңеши бар деген маалымат бар болчу. Биз Ислам кооперативинин шарият кеңешине кирип, изилдеп тактап чыкканыбыздан кийин мындай эл аралык шарият кеңешинин аты аталган 4 кишинин такыр эле жок экендиги, бул жалган маалымат экендиги анык болду. Ислам кооперативинин ишмердүүлүгүндө бул жана башка жалган маалыматтар аныкталгандан кийин биз шарият кеңеши Ислам кооперативи боюнча корутунду чыгарып, өз ишмердүүлүгүбүздү 2022 жылдын 15 августунан токтоттук. Камчыек Ажы Өмүрзаков. Жалпы бизнесмендерге кайрылуу. Ислам идеалдуу, бирок аны туткан адамдар ар кандай. Ошол себептен көпчүлүк учурда ислам дини жаман ой жаратат. Урматтуу бизнесмендер, дин менен байланышпаган эле аттарды коюп бизнес кылсаңыздар болбойбу? Же анда иш жүрүшпөй калабы? Же милдеттүү түрдө эле хиджаб кийип, сүннөт кийинип, анан ислам, ихсан, ансар деген сыяктуу аттарды коюш керекпи? Мекендештер, биз мусулманбыз. Ошондуктан динибизди жаман көрсөткөн атрибуттарды колдонуп, элди алдагандарга каршы турушубуз керек. Исламский кооператив исламский эмес, шайтанский, арамский кооператив болуп эсептелет.